Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'nın keremettүү sözü Kur'an-ı Kerim'de, süyüktүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in berekeli kutlu hadislerinde densoolukka kam көрүү, себептерди кармануу, ошо менен биргеликте ибадаттын өзөгү каймагы болгон дуага ушунчалык маани берилген да, денсоолук жаатында. Абдан көп дуалар айтылган. Ошол дуалардын бири безетке оорусу бар, ден ушунчалык ысып катуу кыйналат. Безетке оорусунда албетте бир Кудай Тааламдын себепкер кылып жараткан дарыгерлери бар. Дарыгерлер сөз көрүнүп, себептерди кармоо менен биргеликте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтып, көрсөтүп, таштап кеткен ушул дуасын да айтып жүрсөк жакшы болот. Себепти кармануу менен биргеликте. Муну имам Тирмизи, Ибн Мажи, имам Ахмад бизге жеткирип берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтып көрсөтүп кеткен да. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимдеги "О Аллахтын элчиси, биз сени ааламга мээрим катары жөнөттүк" дегенди ушунчалык Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды окуган сайын бизге калтырып кеткен аздектүү, берекелүү дуаларына сүңгүп кирип маани берген сайын сиздин пайгамбарга болгон, саллаллаху алейхи ва салламга болгон сүйүүңүз өрчүйт, өсөт дагы. Ар бир нерсени баяндап кеткен да. Ошон үчүн кээ бир аалымдар айтат чоң китептерде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарчылык белгилеринин бири, эң чоң мужиза, пайгамбарчылыгын бекемдей тастай турган белгилердин бири. Бул анын кыска өмүрү дейт. Пайгамбарчылыктан кийин 40 жаштан 23 жыл жашай турган болсо, 23 жылда бардык нерсени ушунчалык бир камтып, Аллах Таалам жакшы бир өмүр тартып алаган да. Мына ошол оорулардын бири безетке оорусуна ушул дуаны окуп жүрсөк жакшы болот. Бисмиллахил кабир. Наузу биллахил азим мин шарри кулли ирқин наар ва мин шарри харрин нар. Даражасы бийик улуу Алла Тааланын аты менен дем саламын дейт. Даражасы улук Алла Тааладан топтолуп шишип калган кандан жана тозок отунун ысыгынан сактоо суранамын дейт. Демек, безеткенин ысыктылыгы, ысык денени ысыткандыгы кандай бир деңгээлде акыреттин тозогун эске салат экен да. Ошондо акыреттин алоолонуп күйгөн тозок отунан дагы бул дүйнөдө дене ушунчалык күйгүзүп койгон безгек, ысытма оорусунан да Аллах Таалам өзү асырасын. Албетте медициналык себептерди кармануу менен биргеликте ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таштап кеткен аздектүү дуаларды окуп жүргөн болсок, иншалла баары жакшы болот.